аталар чайханасы деп көп жыл бою кароосуз калган себеби бир эле почта анан китепкана бар экен. Ал китепкана Роза Отунбаева ачкан боюнча эч ачылбайт экен да. Анан калган каналарды кулптап койгону менен баягы ичинен дарак өсүп кетиптир да. Ошону көрүп таң калганбыз. Ушунча жыл кароосуз калган. Анан эшиктерди талкалашып, терезелерди сындырып, анан даже дубалдарга жаңак менен чийгенде актаса да кетпей турган жазуулар калып кеткен. Анан айыл өкмөт менен сүйлөшкөндө Динара Ашырбекова келин ушул жерде жашайт, 4 баласы бар. Ушуну колго алып чеберкана ачсам эже кандайсыз деп мага кайрылат. Анан чогуу айыл өкмөткө барганда 5 жылга лицензиямды көрүп, 5 жылга келишим түзгөн. Минимальный аренда мененчи. Анан ошол жерде жазууларды актаганда кетпей койгондо балдар менен биргеликте ушундай коздогонбуз да. 2-3 күн аябай 8 кыз, окуучу кыздар, балдар болуп биригишип, көйлөрдүн түстөрү менен, фантазиябыз менен ушундай балдардын чыгармачылыгы болуп, бул балдар борборго айланды. Анан эң биринчи иш-чара ааламга тынчтык керек деген темада сүрөт олимпиадасын уюштурдук. Анан балдарга сыйлыктар, белектер берип, балдардын көңүлүн көтөрүп, бизге тынчтык керек деген мааниде чакан, бирок таасирлүү иш-чара болду. Бардыгы балдардын колдору менен тартылды. Мен колдоп, жетектеп турдум, оңдоп коет элем, бирок негизи бул 90% балдардын эмгеги. Мен только аларды өткөзүп неме кылып аттым да. Краскаларды тандашып, неме кылып кеңешип турат элем. Себеби балдарга өздөрүнө кызык болду да, баягы жаман жерде сүрөткө түшкөндө тынбай эле келип турушат экен да. Башта дубалдарды булгап тепкилесе, эми болсо жанында туруп сүрөткө түшөт экен. Коркунучтуу жерде ушундай куштарды учуруп, жер неме жүзүндөгү тынчтык болсун, боз үйлөрдү, асан өсөндөрдү тартып, балдардын көңүл ача турган жайга айландырышты жаш балдардын колдору. Бул жаштардын эле эмгеги деп ойлойм. Биздин роль бул жерде ушу балдарды багыттап коюу.